Азыр көптөгөн улуучулдук жана зордук зомбулукка чакырган үгүттөөлөр көп болуп аткан үчүн Сообща компаниясы бул көптөгөн гендердик жана аялдардын укуктарын коргоо боюнча уюмдар чогулушуп тынчтык маршын өткөзүп жатабыз. Бул жүрүшкө аялдардын укугун коргогон көптөгөн активисттер жана уюмдар катышып жатат. Бирок бир гана активисттер жана уюмдар эмес, жана бир гана гендердик суроолорду көтөргөн уюмдар эмес, жана ошондой эле башка активисттер да жана каалаган адамдар уюшулуп бирге өткөзүп жатабыз. Муну жалгыз гана мыйзам чегинде эмес, муну коомчулуктун пикирин өзгөртүү менен, коомчулуктун ой жүгүртүүсүн өзгөртүү менен өзгөртө алабыз болуш керек. Себеби биздин генофондубуз тулаган, себеби кыргызды кыргыз кылган сөзсүз түрдө биздин айымдарыбыз, кыздарыбыз. Андыктан кыздардын коопсуздугу, аялдардын коопсуздугу эң биринчи маселелердин бири болуш керек деп эсептейбиз. Үчүн мен өзүм жаран катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары келгеним себеби ушул айымдарга бир аз колдоо көрсөтүп, аз болсо дагы айымдардын коопсуздугуна өзүбүздүн көмөгүбүздү кошуп кетүүгө келдим. Меня полиция брала. Кыргызстан без насилия! Давайте. Да разнообразию! Да Конституции и праву! Девочки, давайте еще раз нашу речевку. Кыргызстан! Без насилия! Без насилия! Кыргызстан! Для всех! За свободе! Равенству! Дискриминацияга жол жок! Кыргызстан! Без насилия! Кыргызстан! Без насилия! Зордук, зомбулукка жол жок. Зордук, зомбулукка жол жок! Зомбулукка жол жок! Зомбулукка жол жок! Дискриминацияга жол жок! Дискриминацияга жол жок! Вот это она в центре. Все, смотрите. Нет насилию над женщинами и детьми! Нет насилия над женщинами и детьми! Мы разные и равные! Мы разные и равные! Мы разные и равные! Мы разные и равные! Мы за равные права! Мы за равные права! Мы за равные возможности! Мы за равные возможности! Адам укуктары бар болсун! Адам укуктары бар болсун! Зомбулукка үгүттөө жок болсун! Зомбулукка үгүттөө жок болсун! Кыргызстан для всех! Кыргызстан для всех! Документ, выходи! Нет, это не